Badiru bis sadaqati fe innel bela'a la yatakhatta'aha. Sadaka berüde şaşılıp sadaka bergile, sebebi baleler sadakadan ötüp ket albaydı. Biz bir adam kırsıktap, maşinesini urup alsa, je bir orup operatsiya, olu operatsiyadan çıksa, anan sadaka vereriz. Baş gözünden sadaka dep bir koy soyup ne kılabız? Oşunu menen körgөнü, oşunu menen toktosun. Yok, sadakany birinci berip turgula, oşol baleler sadakadan ötüp ket albaydı. Sadaka bul adam öz kaloosu menen mildet bolbogon çıgaşan aytат. Adam öz ayal bala çakasına, ata enesine, özüne karajat kılış mildettü. Emi tuğanlarından biri kıynalıp yaşaydı. Koşnalarından biri kıynalıp yaşaydı. Oşoga biraz tamak aşına, azık ovkatına jardan berip koyu, jekisine kömür alıp berip koyu mildet emes. Biroq oşonu jasagandyk sadakady. Sadakanın soğubu tasiri bir tuğra emes iş jasap koyup Allah Taala oşol adamga aябай açууlanıp turgan bolsa, sadaka berүүsü menen Allah'tın açuusu kaytatdı. As-sadakatu tutfi'u gadabar Rabbi. Hadiste Allah'tın açuusunu kaytarar. Bizge sadaka dese düşünöbüz. Baldoke birdemge surap atat. Je özünü, je meçitke depçi. Sadakanı tuğanlarımızga, je jaşagan jerde koşnalarımızga bersek sadaka bolar. Çoğultup alıp barıp başka жерге berбеңиz. Жашаган жериңизде. Өзүңүздүн биринчи жакындардын караш керек. Жакындар Кудайга шүгүр бары жакшы болсо, андан кийинкилерди караш керек. Ар бир адам өзүнүн жашаган жеринде. Кошналарды аңдып жүрбөйсүз го, байкап жүрөсүз да. Угуп, баланча кыйналып жашап жүрөт экен десе, болду. Эстеп коесуз дагы, бир кезде барып жардам берип коесуз. Бар ошондой адамдар, учурда ооруган себептен мүмкүн иштей албайт, тамак ашы кичине тартыш, кичине жардам берип койсоңуз, ошол садака. Үзбөй, аз болсун, үзбөй садака берип турсак, Аллах буйрса ошондой бир кокус кырсыктар, бир оорулардан Аллах Таала сактайт. Неге? Садака берип жатат. Бул адамдан элге пайда келип жатат. Бул адам ооруп калса, ошончо адамдарга пайда болбой калат. Ошого bir жерде bir adam misалы көп адамдарды жумуш орун менен камсыздап иштетчү болсо, ошолордун дагы акыбалдарын билип туруш керек. Айлык алып жатат го дебей, мүмкүн айлыгы жетпейт. Мүмкүн үйүндө бирөөсү атасы же апасы өтө катуу ооруйт, бул айлык да жетпейт, тамак аштарына кыйналып жүрөт. Кол астыңызда иштегендерди байкап, сураштырып, ошолорго да жардам берүү милдет. Садаканы башка жерге алып барып бербеңиз, ошолорго. Эң жакындарга ал-акраб фал-акраб. Эң жакындар кыйналып турган болсо ошолор. Албетте, кыйналып канча акча керек болсо ошонун баарын берүү бул кыйын, милдет эмес. Бирөө ооруп калган дарылануусуга паланча миң сом керек, паланча миллион сом керек. Сиз 5000 сом жардам бериңиз, 1000 сом жардам бериңиз. Карап турган болбойт, жардам берген болот. Жашаган жерде кыйналып жүргөн бир адамдар болсо табып алып, күндө бир нан, эки нан. Күндө бир нан, эки нан. Бул ар бир иштеп жаткан адамга мүмкүн эле. Оор эмес. Ошондой жасап турса, Аллах Таала көптөгөн балелерден сактайт. Муса пайгамбардын доорунда бир өтө начар адам бар эле. Мусулман эмес эле. Аты Самири. Мусулмандарга, ошол кездеги мусулмандарга торпокко сыйынганды үйрөткөн адам. Муса пайгамбар аларды коюп 40 күн Тур тоосуна барып 40 күн жүргөндө бул жакта элди 40 эле күндө 40 күн кеткен жок азгырганга. Дароо эле азгырып 40 күн сыйындырып койгон да Муса пайгамбар келгенче. Ошол адам тууралуу Муса пайгамбар өтө капа болуп, жини келип эмелесетиңиз, бир адам элди бузуп жатса. Торпок жасап, торпоктун эстелигин жасап туруп, ушуга сыйынгыла деп сыйындырып койгон мусулмандарды. Келип Алла ушул өтө мусулмандарга зыян келтирди, ушундай кылды, азап берди десе Аллах Таала эмне дейт? Бул дүйнөдө бул адамга азап бере албайм дейт. Алла бул мусулман эмес го, неге десе аябай берешен дейт. Кол ачыктыгы берешендигинин айынан дүйнөдө Аллах Таала азап бербейм дейт.
Eğer bir musulman bereşen bolsaçı, bir musulman kol açık bolsaçı, orada adamlardan ne peyli kenen ele, aksakallar da canına köp konfetleri salıp alat ele, toyga varsa bir nerseler alma, pişeniya. Anan jaş baldardı görgöndө çakırıp, oşolorga beret ele. Andan keyin oşol jaş balдар кичине чоңойгондо чакырып, bir söz aytsa, osiyat aytsa, alar макул деп угат эле, кызмат aytsa кылышат эле. Азыр конфеттер жок, бирөө чакырып, ким кыласы болосуң десе, не кыласың дейт. Эмне мындай кылып атасың, сен ишиңиз эмне дейт. Себеп конфет жеген эмес да сиздин колуңуздан. Ошондуктан берешендик өтө жакшы нерсе. Кең пейилдик өтө жакшы нерсе. Бул Аллахтын сыфаты. Жомарттык, берешендик Аллахтын сыфаты. Ошого биз дагы садаканы тезирээк бергиле, балелер садакадан өтүп келбейт.